Assalamu alaikum туугандар, assalamu alaikum жалпы кыргызстандыктар. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң бир чоң маселелердин көйгөйлөрүнүн бири бул жумуш ордундарынын тартыштыгы же болбосо жоктугу, же болгон учурда деле айлык майласын тилекке каршы аздыгы. Бизде ушундай көйгөйлөр бар, бирок дагы бир аянычтуу нерсе кечээ күнү жаңылыктардан интернет барактарынан көрүп калдым. Майли суу заводу лампа чыгара турган жападан жалгыз уникалдуу завод Кыргызстан боюнча. Ошол заводдун абалы тилекке каршы бүгүн начар абалда экен, банкрот алдында турат экен. Мамлекетибиз кош көңүл болбой кадимгидей жардам берип 1 миллиард сом тегерегиндеги каражатты бөлүп берип атты. Бул өтө жакшы жаңылык, мамлекет баягындай колго алып жардамдашканы. Анан ушул ким себеп болду, эмне себептен ушул уникалдуу завод ошо банкрот алдында турат деген суроо менде жаралбай койбоду. Баарыңарда деле болсо керек. Анан мен мындай жыйынтыкка келдим да, негизи эмне чыгарсаң да сатып алсаң ошол ишиңди жүрүшөт. Продукт, товар алып келип саткан учурда элечи, кардаш керек, покупатель. Анан менин оюмча буларда чыккан продукцияны эч ким албайт экен да, түшүнүгүм боюнча. Ошого ойлоп калдым, биздин дагы, мен дагы кандайдыр бир деңгээлде ушул күнөөлүү деп эсептейм. Себептен мен дагы чет элден келген продукцияга, лампаларга көңүл буруп, ошолор көбүрөөк колдонуп калдык баардыгыбыз эле. Анан менде мындай сунуш бар, кыскасы чет элден алган лампочкалар кандай жарык берет, бизден Кыргызстандан чыккан лампочкалар кандай жарык берет, айырмасы жок. Ошого басым жасайлы, Кыргызстандан чыккан лампочкаларды алууга. Анан эң кызыгы 25 сом экен дүкөндө, кадимгидей эле мен өткөндө алдым. Стиральный лампочкалар 25 сом экен, ошол учурда ошол дүкөндө картошканын килограммы 60 сом экен. Эми өзү ойлонуп көрөлү, лампочка жасаш оңойбу же картошка өстүрүш оңойбу? Ошо туугандар, анан жетекчилигиге, ошол заводдун жетекчилигине сунушум жакшы өтүп туруш үчүн биздин өлкө жетекчисине кайрылсаңыз кат менен милдеттендирип берсе жакшы болот эле да. Мамлекеттик ишканалар, ГИК компаниясы ушул лампаны жарыктандырууну, биздин Майли суу лампа заводунан чыккан продукцияларды колдонсо деп. Бул туура болбогулабы негизи. Ошол сунушта ошол мамлекеттик ишканалар жок дегенде ошол бизден чыккан продукцияны түздөн-түз сатып алууга милдеттүү деген бир жол табыш керек да. Анан дагы бир сунушум могу айнек идиш, ушундай айнек идиштер мурдун лампа заводдон чыгат эле, азырча билгем чыгабы чыкпайбы. Сунушум ушундай идиштерден чыгарууга, эгерде силер ушул сыяктуу заман талабына ылайыктуу азыр моделдерин жакшынакай кылып чыгара турган болсоңор, анан бир логотип менен Кыргызстанда жасалган деген логотипти баарыбыз колдонушу керек. Мен ушул бир мисал катары бир логотипти коюп берейин, мына экранга көрөсүздөр. Жакса ушул сыяктуу кылып логотип ойлоп чыгап туруп, Кыргызстанда жасалган продукцияга көбүрөөк көңүл буруп, өзүбүз биринчи колдоп алышыбыз, биз сатып алышыбыз. Ошол көбүрөөк